Салам достор, кандайсыңар? Бүгүнкү химия предметинин 5-чи сабагыбызга кош келдиңер. Силер менен мен кайрадан Альбина Замирбекова, химия сабагынын автору. Сабакты бүгүн баштайлы эмесе. Бүгүн өтө турган темабыз химиялык эсептөөлөр. Сабакта бүгүн эмнени өтөбүз? Моль, грамм бөлүнгөн моль менен эсеп чыгаруу, көлөм аркылуу реагенттерди эсептөө, нормалдаштырылган шартта НШ деп белгилейбиз. Авогадро саны аркылуу реакцияларда молекула же атомдун санын эсептөө, идеалдуу газды эсептөө нормалдаган шарттарда. Моль деген эмне? Моль деген белгилениши бул жерде моль деп белгиленет. Бул эл аралык бирдиктер тутумунда SI систем деп коет, заттын өлчөмүнүн бирдиги. Мисал үчүн, эмени алалык да. Биз баарыбыз эле көрүп келатабыз. Мезгилдик системада ал жерде ар бир элементтин ылдыйында массалар жазылган да. Массалар грамм на моль менен белгиленет. То есть башкача айтканда мындай да. 1 мольдо канча грамм батат деген сөздү эле сүйлөп аткан болот да. Же 1 мольдо канча литр бар. Моль деген бул өлчөө бирдиги болуп саналат, башкача айтканда. Моль төмөндөгүлөрдүн мольдору канча дейт? Мисалы үчүн бул жерде суутек менен кычкылтек экөө реакцияга кирип, сууну пайда кылыптыр. Кычкылтектен бул жерде 2 болуп аткан үчүн 2 моль кычкылтек менен 1 моль суутек, 2 моль суутек менен 1 моль кычкылтек биригип, 2 моль сууну пайда кылган деген сөз да. Бул жерде моль алардын коэффициентине карата дагы белгиленет, өзгөрөт. То есть алардын ар бир коэффициенти мольдун өзгөрүшүнө дагы таасирин тийгизет. Мольду масса аркылуу табуу. Мисал үчүн, грамм на моль деп белгиленет. 1 мольдо канча грамм бар экенин көрсөтөт. Мисал үчүн, бул жерде көмүртекти баарыбыз билебиз. Көмүртектин ылдыйында мисал үчүн мына жерде мына жерде 12 деп белгиленип турат. 12 грамм бул 1 мольдо экен. 1 мольго көмүртектин 12 граммы батат деген сөз. Мольду масса аркылуу табуу. Масса аркылуу тапканда баарыбызда формула бар, мынакей. Мольду N деп белгилейбиз. N барабар M бөлүнгөн MR. MR деген молекулалык масса, жанагы бул жерде айтып аткан 12 бул жерде MR болуп саналат. Молекулалык масса M деген бул жерде кичинекей M менен белгиленет. M деген масса, N деген моль деп саналат экен. Буга бир мисал келтире кетели. 15,5 грамм фосфор кычкылтек менен реакцияга киргенде фосфор оксидин 3 оксидин пайда болду дейт. Пайда болгон заттын салмагы канча болот? Эгерде мезгилдик системада фосфордун 1 мольдогу граммы 31 болсо, жана кычкылтектики 1 мольдогу граммы 16 болсо канча болот дейт. Бул реакцияны биринчи жазып алышыбыз керек болот, андан кийин ошого карата өлчөйбүз. Эң биринчи мынакей бул жерде деген фосфорду кычкылтек менен күйгүздүк. Анан фосфордун 3-чү оксиди чыкты. Бул жердин реакцияны да теңдедик. Эми кийинки степте биз деген фосфордун массасы берилген да. Фосфордун массасы берилгенине байланыштуу биз фосфордун молун табышыбыз керек болот. Эгер бир фосфордун молун тапсак, мынакей бул жерде канча моль фосфор оксиди пайда болгонун биле алабыз. Фосфордун эмеси молу бул жерде 0,5 болуп атат. Ал эми эгерде себеп дегенде бул жерде 4 коэффициент болуп жатат. 4 коэффициентте 0,5 моль бар экен да. Фосфор оксидиники болсо бизде эки эле коэффициент болуп жаткандыгы үчүн бизде 0,25 моль болот экен. Ошо менен бул жерде айтып атат, фосфор оксиди пайда болду. Пайда болгон заттын салмагы дейт. Бунун салмагын табыш үчүн мынакей мольду ушул эле формуланы жанагы бул жакта айтып кеткен формуланы масса деп ала турган болсок, массаны табыш үчүн бул жерде N менен MR-ды көбөйтсөк, бизге массаны берип коет да. Ошондой эле бул жерде көбөйтүп атабыз.
N менен MR-дыкын. N деген бул жерде фосфор оксидинин молу жана фосфор оксидинин молекулалык формуласы мезгилдик системада. Эмне үчүн мунун молекулалык формасы 110 болуп калды? Себеби дегенде бул жерде 2 фосфор бар экен. Эгер 31-де 2 көбөйтө турган болсок, 62 чыгат дагы 3 кычкылтек бар экен. Кычкылтектики бул жерде 16 болчу. 16-ны 3-кө көбөйтсөк 48 болот. 48-ге эми 62-ни кошсок, бизде 110 чыгат экен. 110-ду кайра ошонун молуна көбөйтсөк, 27,5 грамм фосфор оксидинин салмагы чыккан болот. Кийинкиси, ушул эле моль аркылуу көлөмдү табабыз да, же болбосо молду көлөм аркылуу табабыз. Көлөмдү V деп белгилейбиз. V нормалдаштырылган шарттарда 22,4 литр 1 моль болуп саналат экен да. Анын формуласы мынакей молду табыш үчүн бизге берилген V-ны көлөмдү 22,4 литр бөлүнгөн мольго бөлсөк, анын молу чыгат экен. Мисал карай кетели, 7 грамм азот газы менен канча литр О газы реакцияга кирет дейт. Буну билиш үчүн эң биринчи биз анын реакциясын жазып алышыбыз керек болот. Реакцияны жазып алсак, мынакей бул жерде азот газы бар. Азот газына О газын кошуп атсак, мынакей азоттун 3-чү оксиди чыкты. Азоттун 3-чү оксидин теңдейбиз. Мынакей бул жерде деген азоттун 2 болуп атканына байланыштуу. Биринчи Ону карайбыз. Одон 3 экен. Бул жерде 2 болуп аткан да, ошон үчүн 3-тү жаздык. Бул жерде 2 болуп аткан, бул жерге 2-ни жаздык. Ошондон кийин бул жерден 4 азот пайда болуп калды. И бунун коэффициентине дагы 2-ни койдук. Ошо менен 4 азот пайда болду. Эми ушуну эсептеш үчүн биз эң биринчи молду табышыбыз керек болот. 7 грамм азот деп атат бул жерде. Бул жерде молду грамм аркылуу таба алабыз. Биринчи азоттукун именно мунуку N деген. Аны табыш үчүн мынакей M'ди MRга бөлөбүз. MR азоттуку эмеде 1 мольдо деген аныкы 14 грамм бар эмеде. Мезгилдик системада. Ошон үчүн бирок бул жерде деген 14 эмес 28 деп жазабыз. Себеби дегенде бизде азот газы болуп аткандыгы үчүн 14-тө 2 көбөйтсөк 28 болот экен. Ошентип 7-ни 28-ге бөлсөк 0,25 моль азоттук чыгат экен. Кийинки степте мынакей бул жерде азоттун коэффициенти 2. Азоттун оксидинин коэффициенти дагы 2 болуп атканы үчүн бул жерде эч нерсе жок. Бул жерде эмени сурап атат. Эч жеке өзгөрүлбөйт да. Азоттун коэффициенти бул жерде 2 болуп атат. Бул жерде кычкылтектик 3 болуп атат. Бизде суроо деген бар болчу да. Кычкылтек газынын реакцияга канча литр кычкылтек газы реакцияга кирет деген суроо болчу. Ошон үчүн бул жерде 25-ти 0,25-ти 3-кө көбөйтүп туруп аны 2-ге бөлөбүз. Ошондо 0,375 моль алат экенбиз. Ушул мольду деген биз кайра перефразировать этип алсак, мынакей кайра формуланы переделать этип алсак, бул жерде V барабар N көбөйтүлгөн 22,4-кө барабар болот экен. Эми 22,4-үстү ушул эле формулага коюп 0,375 мольду 22,4-кө койсок, 8,4 литр О газы азот менен реакцияга киргенге керектелген болуп чыгат да. Ушундай бир теңдеме түзүп алып, ар бир эсептерди чыгарып чыгабыз. Кийинки темабыз молду Авогадро саны менен, башкача айтканда молекула же атом аркылуу табуу дейт. Карайлы, мисалы үчүн Na деген бул Авогадро саны бир молекула же болбосо атомдо 6,2 көбөйтүлгөн 10-дун 23 даражасы атом 1 мольго батат экен да. N деген молекуланын саны. Аны табыш үчүн N барабар чоң N бөлүнгөн Na болуп саналат экен. Буга бир эсеп чыгарып көрөлү.
44,8 литр нормалдаштырылган шарттарда десе, значит биз ошо 44,8 литрди 22,4 литрге бөлгөндө биздин моль чыгат экен да. Көмүртек кычкыл-текме реакцияга киргенде көмүр кычкыл газын пайда кылды. Пайда болгон заттын молекуласынын өлчөгүлү дейт. Реакциясын жазып алалы. Бул жерде көмүртек кычкыл-текме реакцияга кирип, көмүр кычкыл газын пайда кылды. Кийинчерээк мынакей көмүртек үчүн мольду таап алыш керек. Эң биринчи жана мен айтып кеткендей эле В бул жерде мынакей белгиленип атат. 44,8 эмедеп литр деп 44,8 литр 22,4 литрге бөлүп алсак, мынакей 2 мольду ушинтип алган болобуз. Демек бул жерде менин көмүртектин молу 2 моль экен. А бизге деген пайда болгон газдын молекуласынын өлчөгүлү дейт. Бул жерде эгер 2 моль болсо, демек бул жерде дагы 2 эмеде көмүр кычкыл газында дагы 2 моль болот экен. Себеби дегенде экөөнүн коэффициенти 1-1 баардыгы окшош. Авогадро санынын формуласы n бөлүнгөн n болгон үчүн бул жерде биз n-ди табышыбыз керек болот. Мольду авогадро санына көбөйтөбүз. Башкача айтканда бул жерде 2-ни авогадро санына көбөйдүк, 2 молюсту жанагы бул жакта белгиленген бул жакта белгиленген авогадро саны бар болчу, мынакей 6,2 анын 10-дун 23 даражасы деген ошого көбөйттүк. Мынакей ошого көбөйткөндө 12,4 көбөйтүлгөн 10-дун 23 даражасы чыкты. Кийинки тема силер менен өтө турган бул идеалдуу газ. Идеалдуу газ деген тема көбүнчө бул химияда эмес, физикалык химияда колдонулат. Кийин физикалык химия деген теманы өткөндө кененирээк ошол жерден өтөбүз. Бирок бул жерден силер менен жалпылай карай кетели. Идеалдуу газдын формуласы мындай болот. Теңдемеси деп коесуңарбы, формуласы деп коесуңарбы, теңдемеси PV nRT. Бул жерде P дегени басым, атмосфера менен өлчөнөт. V дегени көлөм, литр менен, N дегени моль, R константа 0,1082-ге барабар. Негизи ушундай элдер алышат да. А T дегени температура. 0,1082 дегени силер кактан константа кактан чыкты деп сурап беришиңер мүмкүн да. Силер деген эмени 22,4-тү 273-кө бөлүп көрсөңөр 0,100-1082-ни аласыңар. Эмнеге андай болду? Себеби дегенде нормалдаштырылган шартта В 22,4 болот дагы. Ал эми нормалдаштырылган шарттарда температуранын саны 273 кельвинден башталган үчүн ошо 22,4-тү 273-кө бөлүп аткан болобуз. Температура жана айтып кеткендей эле кельвин менен эсептелинет. Кельвин болсо Цельсиуска биз негизи жашоодо Цельсиусты колдонуп келебиз да. Азыр аба ырайы канча десе -5 градус айтабыз да. Ошо градус Цельсий менен эсептелинет. Ошо Цельсиус менен ошого 273-тү кошсоңор, силер кельвин алган болсоңор да. Мисалы үчүн абада деген бүгүн 1 градус жылуу болсо, +1 болсо, силер кельвин менен өлчөсөңөр 274 градус жылуу болуп калат да, ошондой бүгүнкү күндүн аба ырайы. Буга мисал катары бир мисалды чыгара кетели. Көлөмү 23,8 литр болгон баллондун ичи 88 грамм көмүр кычкыл газы менен 15 градуста Цельсий менен толтурулган дейт. Баллондун ичиндеги басымды аныктагыла. Элестетип койдуңар, бир шар бар экен. Ошо шардын ичине деген эмени салыптыр. Көмүр кычкыл газы менен толтуруп салыптыр да. Ошол жерде шардын температурасы 15 градус экен. Ичиндеги басым канча болот дейт. Бул жерде бизде берилгендер бул В берилген, М берилген жана Т берилген да. Температура, масса жана ошондой эле көлөм берилген экен. А бизге белгисиз болгон бул жерде П, башкача айтканда басым белгисиз болуп атат, бирок бизде формула бар да. PV nRT деген. Кийин ушу формуланы табыш үчүн биз эң биринчи N-ди табышыбыз керек болот. N деген бул жерде моль. Мольду табыш үчүн бизге масса берилген, мынакей 88 грамм деп турат да.
88 граммды 44-кө бөлөп атабыз. 44 каяктан чыкты? Көмүр кычкыл газы дейт. SO2 башкача айтканда SO2-нин молекулалык формуласы 44-кө барабар. 88-ди 44-кө бөлсөңөр 2 молду алган болосуңар. Ошентип бул жерде n барабар 2 молго барабар болду. Ал эми Т болсо бул жерде Цельсиус менен бөлүп коет, Цельсий менен 15 градус деп туруп. Аслы бизге деген көбүнчө эл аралык системада Кельвин менен иштешибиз керек болот. Ошон үчүн биз деген сразу эле Кельвинди алдык. 273кө 15-ти коштук дагы 288 Кельвинди температурага барабар деп алдык. Ал эми R болсо константа 0,1082. Бизде бардыгы эле бар, мынакей P барабар n көйдүлгөн R көйдүлгөн T бөлүнгөн V-га барабар. То есть бул жерде деген V-га бөлдүк, бул жерде дагы V-га бөлдүк, V-лар кесилишип кетип, анан бул жерде P барабар nRT бөлүнгөн V эле калды да, ушинтип. N-ди чыгып атабыз, 2 моль көйдүлгөн 0,1082, аны көйдөбүз 288-ке. 288 бул жерде температура жана аны деген бул жерде көлөмгө бөлүп атабыз. Көлөмгө бөлсөк, бул жерде биздин атмосфера, то есть биздин басым 1,1985 атмосферага барабар экен. Ошо шардын ичиндеги басым ошончо болуп калат экен. Чоң рахмат. Балдар, бүгүн силер менен химиялык эсептөөлөрдү өттүк. Сабакты жакшы эле түшүндүңөр деп ойлойм. Түшүнбөй калган жериңерди кайталайм, комментарийге калтыргыла. Ошондой эле Telegram каналдан жакында группа ачабыз. Ошол жака дагы жазып тургула барыңар. Силерге ар кандай worksheet деп коет, эсептерди беребиз. Ошо эсептерден чыгарып, кийин экзаменге ошондон дарынасыңар. Олимпиада мен өткөн темалардан гана келет. Анда эмесе, жакшы тургула.